Ош шаардык прокуратурасы тарабынан Ош аэропортунун кире беришиндеги акы төлөнүүчү шлагбаумдун мыйзамсыз орнотулгандыгы аныкталды. 2017 жылдын 4-сентябрында жолдорду тейлөө мекемеси менен Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун ортосунда түзүлгөн келишими боюнча Ош аэропорт автожолунун бир бөлүгү коопсуздукту сактоо жана көрктөндүрүү үчүн Манас эл аралык аэропортуна берилген. Бирок аэропорттун жетекчилиги мыйзамды жана жолду үчүнчү тарапка берүүгө тыюу салган эки тараптуу келишимди бузуп, ТГ жоопкерчилиги чектелген коомуна пайдаланууга берип салган. Ал эми аталган коом болсо аэропорттун кире беришине мыйзамсыз түрдө шлагбаум орнотуп, аэропортко кирген ар бир автоунаадан акы алып турган. 2021 жылдын 2-июнунда Ош шаардык прокуратурасы тарабынан келтирилген талаптын негизинде Ош аэропорт автожолуна мыйзамсыз орнотулган шлагбаум алынып салынды. Мындан сырткары, прокурордук текшерүүнүн жүрүшүндө аталган юридикалык тараптардын ортосунда түзүлгөн келишимге жолдун пайдалануудагы бөлүгүн субарендага берүү боюнча жалган маалыматтар киргизүү фактысы аныкталган. Материалдар жазык кодексинин 320 беренеси жана 233 беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды.